Саламатсыңарбы балдар? Биз информатика сабагын улантабыз. Барыңарга ийгилик каалайм. Биздин бүгүнкү өтө турган тема информациялык моделдин түрлөрү жана берүү формалары. Сабактын максаты менен таанышсак, информациялык моделдин түрлөрү жана берүү формаларын билесиңер, ошондой эле алган билимиңерди турмушта пайдалана аласыңар. Өтүлгөн сабакта кайрылсак, модель бул реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Модель эки чоң класска бөлүнөт. Муну биз баардыгыбыз билебиз. Биринчиси материалдык модельдер. Булар предметтик, физикалык деп атаса да болот. Алар оригиналдардын геометриялык жана физикалык касиеттерин камтыйт жана дайыма реалдуу жүзөгө ашырылат. Мисалга алсак, муляждар биология сабагынан, карталар булар тарых жана география предметинен. Экинчи бул информациялык модель. Объекттин, процесстин, кубулуштун касиеттеринин жана абалдарынын сырткы дүйнө менен өз ара байланышын мүнөздөочү маалыматтардын жыйындысы. Төмөндөгүдөй айткандай эле биз модельди эки топко бөлгөнбүз: информациялык модель жана материалдык модель. Материалдык модельди биз кармап көрүүгө мүмкүн болгон модельдер деп айтсак болот. Мисалы, үйдүн макети, самолеттун макети же болбосо машинанын макети деп айталы. Ал эми информациялык модель булар өз ара үчкө бөлүнөт ичинен: вербалдык модельдер, аралаш модельдер жана ошондой эле белги модельдери. Вербалдык модель ичинен экиге бөлүнөт: сүрөттөр жана чиймелер. Ал эми аралаштар таблицалар, графиктер, схемалар, диаграммалар болуп бөлүнөт. Белги модели сөздүү жана формулалар болуп эки топко бөлүнөт. Вербалдык модель бул сүйлөшүү же ой формасындагы маалыматтык модель. Маалыматтык модельге ойлонуунун жана ой корутундуларынын натыйжасында алынган вербалдык, латынча verbally, ооз-эки модельдерди кошууга болот экен. Ал эми вербалдык бул кыргызчага которгондо элестүү модель деп айтсак болот. Буга мисал келтирсек, акын ыр жазаардан мурда аны биринчи ой менен топтоп ойлонуп, анан кагаз бетине түшүрүлөт. Андан кийин белгилерден турган модель атайын белгилер менен, башкача айткандай, ар кандай тил каражаттары менен берилген маалыматтык модель экен. Белгилерден түзүлгөн модель бул сүрөттөр, тексттер, графиктер, схемалар. Вербалдык жана белгилерден түзүлгөн модельдер эреже катары өз ара байланышат. Адамдын мээсинде жаралган ойдогу образ белгилерден турган формага өтүшү мүмкүн. Тескерисинче, белгилерден турган модель адамдын аң сезимине туура жана ойдогу образды калыптандырат. Берүүнүн формасына карай информациялык модельдердин төмөнкүдөй түрлөргө бөлсөк болот. Графикалык модельдер — реалдуу объекттин сырткы белгилеринин элестетилиши. Сыпаттоочу сөз түрүндөгү модельдер. Иллюстрацияларды пайдалануу менен ооз-эки жана жазуу түрүнө сыпаттоо. Табигый тилдер текст, сөз менен сыпатталуучу маалыматтык модельдерди түзүү үчүн пайдаланылат экен. Мисалы, тамсил — уламыш өңдүү адабий жанрынын модель түшүнүгүндө түздөн-түз тиешеси бар. Адабий чыгарма модель катары маалыматтык каралышы мүмкүн. Анткени окурмандын көңүлүн адам турмушунун белгилүү жактарына бурулат. Ал эми математикалык модельдер математикалык түшүнүктөрдү жана формулаларды пайдалануу менен түзүлгөн модельдер. Структуралык аралаш модельдер — булар схемалар, графиктер, таблицалар жана башкалар. Таблицалык модельдер маалыматтык модельдерди берүүнүн кеңири жайылтылган формаларынын бири саптардан турган, мамычалардан турган тик буруштуу таблица болуп саналат. Атайын модельдер — булар ноталар, химиялык формулалар деп айтсак болот экен. Ал эми компьютердик модель программалык чөйрөнүн каражаттары аркылуу жүзөгө ашырылган модельдер. Сабакты жыйынтыктоодо төмөндөгү суроолорго жооп берип, дептерибизге конспектлейбиз. Биринчи суроо:
Сүйлөшүү же ой формасындагы маалыматтык модель. Асы вербалдык модель, Бсы белгилерден турган модель, Всы компьютердик модель, Гсы математикалык модель. Ал эми экинчи болсо атайын белгилер менен, башкача айтканда ар кандай тил каражаттары менен берилген маалыматтык модель. Бул Асы вербалдык модель, Бсы белгилерден турган модель, Всы компьютердик модель, Гсы математикалык модель. Ал эми үчүнчүсү программалык чөйрөнүн каражаттары аркылуу жүзөгө ашырылган модель. Бул төмөндөгү турган А варианты вербалдык модель, Бсы белгилерден турган модель, Всы компьютердик модель, Гсы математикалык модель. Төртүнчү суроо реалдуу объекттин сырткы белгилеринин элестетилиши. Бул Асы графикалык, Бсы белгилерден турган модель, Всы компьютердик модель, Гсы математикалык модель. Бешинчи суроо иллюстрациялардын пайдалануу менен ооз-эки жана жазуу түрүндөгү сыпаттоо. Асы графикалык модель, Бсы белгилерден турган модель, Всы сыпаттоочу сөз түрүндөгү модель, Гсы бул математикалык модель. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Биринчи модель деген эмне? Экинчи информациялык модельге аныктама бергиле. Үчүнчү вербалдык модельге мисал келтиргиле. Төртүнчү теманы конспекттелеп, окуп түшүнүп, интернеттен кошумча маалыматтарды издейбиз. Бул суроолорго ар бир окуучу жооп берип, тетрадиңарга конспекттелеп, тапшырманы жиберебиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.